Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат эле качан сабак берип окуучуларына минбарга олтурганда. Иннакум фи мамаррил лейли ва нахар. Силер күн түн алмашып, ажалыңар кыскарып, амалыңар сакталып турган учурдасыңар. Өлүм келет кокустан, ким эксе жакшыны, жакында жакшыны орот. Сүйүнүчтү алат. Ал эми кайсыл инсан жаман нерсе эгип кетсе, ал жакында өкүнүчтү оруп чогултуп алат. Ошондуктан ар бир эгин эккен адам эккен нерсесин эле алат, башка нерсе албайт. Бул хадистин түшүндүрмөсү мындай: биз жашообузда ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Күн түн алмашуусу менен биздин өмүрүбүз кыскарып баратат. Фи мамаррил лейли ва нахар. Күн түн алмашуусу бизге өмүрдүн кыскарып баратканы сезилбейт. Биз мындай эле түшүнүп өткөнбүз да, күн түн алмашса, күн болду, түн болду деп адам баласы көп көңүл бурбайт экен да. Чындыгында караса, бир күн чыгып кайра баткан болсо, кабырга бир күн жакындаган болобуз. Ал эми таң аткан болсо, кабырга дагы бир түн жакындаган болобуз да. Ал эми ар бир күндүн амалыны түнкүсүн түндө, күндүзгүсүн күндүзүндөгү периштелер жазып сактап койгон болот. Ал эми өлүм кокустан келет, байкатпастан келет. Эч кимге өлүм айтып, паланчанчы күнү келемин, даярданып аласың деп айтпайт экен да. Адам бир сапарга чыга турган болсо, сапарга тиешелүү нерсесин камтып, чогултуп, камдап алыш үчүн ал адамдын сапарынын убактысы белгилүү болот. Ушунчанчы күнү чыгам, 2 күн мурда аракет кылсам, дайындансам жетет деп дайынданат да. Бирок өлүм эч качан айтып келбейт. Кабарсыз болобуз. Эч кимдин өмүрү, өлүмү өзүгө белгисиз болот. Ошондуктан адамдын өлүмү кокус келип кала турган болсо, кайсы амалдын үстүндө кетти, мына ушул нерсе да. Ошол үчүн биз ар дайым жакшы амал менен алек бололу. Өлүм келген учурда биз жакшы абалда бололу да. Ал эми кайсыл инсан жакшы нерсени эксе, эртең сүйүнүчтү чогултуп алат кыяматта. Бул дүйнөдө жакшы амалдарды кылуу жеңил. Жаман амалдарды кылуу кыйын. Жаннаттын амалдарын кылуу өтө жеңил. Акча да кетпейт, убакыт да кетпейт. Дозоктун амалдарын кылуу үчүн кыйын болот. Акча кетет, кыйынчылык болот, убакыт кетет. Мисалы жаннат үчүн жакшы амал кылууга ниет кылып койсоңуз, сооп жазылат да. Жакшы амал кылайын деп ниет кылсаңыз, сизге сооп жазылып калат. Убакыт да кеткен жок, кыймыл да кеткен жок, эч нерсе кеткен жок. Ниет гана болуп калды да. Дозокту куруш үчүн адам дозокко өтүш үчүн кыйналат да. Арак ичиш үчүн канча кыйналыш керек? Ата-энесинен жашыныш керек, аялынан жашыны уруксат сурап барыш керек, ичкендерди издеп табыш керек, анан магазинден сатып алып барып, канча ачуу сууду ичип, артынан дагы пияз жыттап кыйналыш керек. Аны ичип алгандан кийин еще кыйналыш керек. Эсиңе келип, соолуккан мезгилде дагы кыйналыш керек, башым ооруп калыптыр депчи. Бир күн ичет, 2 күн эс алып жатат. Дозоктун амалдары ушунча кыйын да, уурлук кылыш канча кыйын, жашыны барып билгизбей план түзүп канча кыйын да. Садака кылыш оңой эле, чөнтөгүңдөн аласың да таштап коесуң. Капчыгыңдан алып таштап кой, жеңил да. Жаннат амалдары өтө жеңил. Жаннаттын ичинен бир касыр курам десеңиз, оңой эле да. Мен кулк мүнөзүмдү, аклагымды оңдойм десеңиз, жаннаттын борборунан, эң кымбат жеринен, эң ортосунан сизге не кылат? Чоң бир касыр убада кылып койду пайгамбар алейхисалам. Эмне үчүн? Сен кулк мүнөзүмдү оңдойм дегенсиң деп. Али оңдолду, оңдой элекми? Али эч нерсе боло элек. Ниет кылып убада бергенсиң, оңдоймун депчи. Ошол үчүн жаннаттын амалдары жеңил болот, жакшы амалдарчы. Ошого айтат, ким жакшы амал эксе, эртең жакшылыкты алат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, силерден мурдагы үммөттөрдө бир адам бар эле, өтө чоң бизнесмен болгон экен. Өтө чоң соодагер эле. Ошол соодагер адам кол астындагы кызматчыларга мындай деп насаат айтат экен да. Эгер силер бир бай адамдан ала турган акчаны сурасаңар, бир аз убакыт коюп тур деп жеңилдик сураса, бергиле жеңилдик. Макул, күтүп тургула, эч нерсе эмес. 5-10 күн кечигип берсе эч нерсе эмес, ага кечиктирип убакыт берип жеңилдик бергиле.
балким кыяматта мен дагы кедей болуп жалгыз өзүм турганымда, үстүмдө кийимим жок, жалгыз калганымда Аллах мага жеңилдик берип коёр. Эгер кедей адамдар бере албай калса, анда аны кечирип койгула. Кыяматта кыйын күндүн астында кыйынчылыкта терилдеп турганда Аллах мени кечирип коёр деп айтат эле. Ошол адам кайтыш болгон убакытта Аллах Таала тараптан кечирим болду дейт. Эмнеге? Себеби сен адамдарга кандай мамиле кылган болсоң, Аллах сага ошондой мамиле кылат да. Адамдарга жакшылык кылсаң, сага дагы эртең жакшылык кылынат. Демек бул дүйнөдө ким жакшы нерсени эккен болсо, анда жакшы нерсени чогултуп алат. Ал эми ким жаман нерсени эккен болсо, тагыраак айтканда жаман амалдар менен алек боло турган болсо, ал инсан эртең өкүнүч эле алат. Аллах Кур'анда ыймансыздардын, динге каршы болгондордун өкүнүчтөрүн баяндайт да. Зулум кылып, бул дүйнөдө туура эмес жашаган инсандар кыяматта колдорун чайнап жүгөрүп туруп айтат да. Якул айтышаттар: "Я лайтани иттахалту мар расули сабила", аттиң пайгамбар менен жол алганымда, пайгамбар менен бирге болгонумда, пайгамбардын жолун жолдогонумда деп колдорун чайнап өкүнүп ыйлайт экен да. Я вайлата, мага өкүнүч болсун, лайтани аттиң мен лам аттахиф фуланан халила, паланчыны дос кылып жаман жолдо жүрбөй эле койбопмун, ошого жолобой эле койбопмун деп өкүнөт да. Я лайтани кунту туроба, аттиң топурак болуп кетсем экен деп өкүнөттүр да. Ким бул дүйнөдө жаман амал менен алек болсо, эртең кыянатта өкүнөт, бирок ал өкүнүч пайда бербейт. Пайдасы жок. Өкүнүч жаныбыз кекиртекке келгенге чейин пайда берет да. Өкүнүп, өткөн өмүрүмдү туура эмес кылыпмын, Аллах кечир, мындан бул жагына сен каалагандай жашаймын, пайгамбар эсам көрсөткөндөй жашаймын деп ниет кылса, ушул өкүнүчтүн пайдасы бар. Өткөн күнөөлөрүн Аллах кечирет.